Эртең Бишкекте салттуу музыка жумалыгы башталат. Анын алкагында 9-эл аралык музыка жана би конгресси өтөт. Жумалык салттуу музыка өнөрүн алып жүрүүчүлөрдүн жөө жүрүшү менен коштолот. Атайын түзүлгөн программанын негизинде жумалык маданий жана илимий бөлүктөн туруп, күү күнү, ыр күнү, дастан күнү өтүп, ар бир бөлүк үйрөтүүчү сабактар менен коштолот. Жумалыкка Казакстан, Туркия, Өзбекстан, Азербайжан, Россиянын Алтай жана Тыва республикаларынын өкүлдөрү катышат. Ал эми Венгрия, Италия, Улуу Британия, Индия жана Бангладеш мамлекеттеринин өкүлдөрү илимий багытта өтө турган конгресске онлайн форматта катышуусу күтүлүүдө. Конгресстин максаты ааламдашуу доорунда салттуу музыкалык искусствонун сакталышын, өркүндөтүлүшүн, мазмундук, формалык жактан трансформацияланышын жана анын тарыхый, маданий, философиялык, социалдык маселелерин талкууга алуу болуп саналат. Иш-чараны Маданият министрлиги менен Кыргыздын салттуу музыкасы фонду биргеликте өткөрүүдө. Жумалык 25 апрелде салттуу музыка күнүнө карата чоң концерт менен жыйынтыкталат. Жумалыкты быйыл абдан жогорку деңгээлде белгилөө пландарыбыз бар. Эртеңден баштап кыргызстандыктар келип катышса болот. Эртең саат 10:00 Уркая Салиева эс алуу багында мастер-класстар менен баштайбыз жана андан кийин ошол бактан баштап Кыргыз улуттук тарых музейине чейин улуттук кийимдер жүрүшүн жасайбыз. Бардыгыңар келип ошол катышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар.